Кыргыз элинин нукралуулугун сактап калуунун эң оңой жолу бул элибиздин колдонгон буюм тайымдарын өзгө элге таанытуу же болбосо ошол эле нерсени замандын талабына ылайыктап жасоо менен дүйнөлүк аренага чыгаруу десек да болот. Мындай нерселер биздин элибизге, жалпы экономикабызга да жакшы таасирин тийгизет. Дал ушундай кол өнөрчүлөрдүн катарында кийизден түрдүү буюмдарды жасагандар да бар. Компаниянын негизги максаты кыргыздын оймо чиймесин биздин кийизди чет өлкө деңгээлине көтөрүп, международный уровеньде көрсөтүү. Чыгармачылык багыты болгондугу үчүн бизде азыр анча көп адам алектенбейт. Себеп бул биздин обычно биз айткандай семейный бизнес. Себеп бардык продукциянын дизайнын менин апам Дилбар эже жасайт. Ошол апам менен чогуу мындай үй бүлөбүз менен отуруп талкуулап, кандайдыр биз жаңылыктар киргизгенге аракет кылабыз. Мында жасалган кооз баштыктарды сиздер кечелерге же окуу жайга да көтөрө берсеңиз болот. Мындайча айтканда универсалдуу. Аны менен катар башка синтетикалык баштыктардан айырмаланып, натуралдуу кийизден жасалгандыктан жеңил жана зыянсыз. Азыркы күндө жакшы курьерский службалар бар. Алар өз убагында жеткирип берет. Бизде азыр клиенттерибиз Кыргызстандан эмес, башка өлкөлөрдөн да бар, Европадан заказ кылып аткандар бар, Америкадан кыргыз клуб менен жакшы иштешебиз. Ошондуктан азыркы дүйнөнүн почти бардык жерине жеткирип бере алабыз. Кооз жана заманбап буюмдар бир гана өлкөбүздүн жарандарын кызыктырбастан, чет өлкөлүк туристтерди да кызыктырганы жакшы көрүнүш. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.